Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө биз ушундай бир кайрымдуулук иштери менен колдон келишинче аракет кылып, маалыматтык колдоо болсо дагы элге бир үнү жетпей аткан мекендештин үнүн жеткизип коюуга дагы кичине салымыбыз болсо экен деген ойдо биз бүгүн айрым учурларда иштер жүргүзүп жатабыз. Аны сиздерде маалымат. Азыр биз турган мына кичинекей Али биздин мекендешибиз, бул жарык дүйнөгө келген бир тууганыбыз. Ушундай бир ушундай азыр элдин жардамына муктаж болуп турат. Ошон үчүн азыр бул жерге мынакей энекеси болгон Анара карындашыбыз дагы улам биз менен байланышып, биз да колубуз тийип келе албай, бүгүн Кудайдын буйругу болуп бүгүн келип отурабыз. Анара өзүңөр да айтып берсеңерчи, эмеси кандай болуп, качан билинип, кандай болуп мүмкүн эме болот? Биз кичинекейибизден бери эле эч себепсиз эле температура болчубуз. Анан ушу сентябрь айында больницага жаттык, ошондой эле температура болуп, ошол жактан антибиотиктерди алдык, аябай күчтүү антибиотиктер, дарыларды алдык. Анан ал жактан бизге эч кандай жыйынтык болгон жок, лейкоциттер көп болуп эле түшпөй койду. Анан алар подозрительный лейкоз деп айтышты. Ошо аккан рак крови деп подозрительный деп жүрдүк. Анан консультация онкологияга келдик. Онкологиялыктар деле бар, бирок точно чыкпай атат деп ушундай айтышты. Анан анализдерибизди Москвага жөнөттүк, Алматыга жөнөттүк. Ошол жактан анан чыгып келди, бар болуп чыгып келди. 4 ай анализ күтүү менен өттүк. Биз азыркы учурда 1,5 жашта кандын рагы менен ооруп жатат. Кандын рагын бул жакта ден соолугу жакшы балдар химия менен айыкса болот экен. Бирок биздики башкача түрү болгондуктан башка мамлекеттер Турцияда жагатыш керек экенбиз. Ал үчүн Турцияда бизге $70,000 керек деп атат азыр. Өзүм жалгыз бой энемин, мугалиммин, бирок азырынча иштебеймин балам менен. Менин үнүм эч кимге жетпей атат, эч кимден жардам сурай албай атам. Азыр кыргыз элинин баардыгынан жардам сурайт элем. 1 сом болсо дагы бизге ушу баламдын өмүрүн узартууга жардам бериңиздер деп суранам. Азыркы учурда балам аябайлады. 1,5 жашта бала негизи апа сүйлөп калат да. Бирок биз айта албайбыз. Ары даже өзү аңтарылат, мындай кыймылдай албайт. Аябайлары кийинип туруп азыр ушундай да. Эгер чечинсең 3 айлык эле бала да. Азыркыга чейин кичинекей 3 айлык баланы карагандай эле болом. Урматтуу бир туугандар, ушул мындай эне үнүн угуп, ушундай акыбалда турганын көрүп, мен ойлойм кайдыгер болбостон ушул көп пикирсөгөл болот дейт. Колдон келишинче салым кылсак, ошо азыр экран алдында турган реквизиттер ушул бүт баарысы ушул үй бүлөгө таандык. Ушул эч ойлонбостон ушул астындагы эмелерге салсаңыздар болот. Анткени бизден чыккан видеолорго эч күмөнсүз эле ошол кол сунсаңыздар болот. Себеби биз тастыкталган мына энекеси менен дагы Анара менен да сүйлөшүп, ошо Анаранын өзүнөн алып ошол жакка тиркеп беребиз. WhatsApp номерлери дагы ушул өздөрүнүн номерлерин тиркеп беребиз. Биз болгону гана ушул бизде да бала бар, сиздерде да балдар бар. Баласы бар ата эне аябай жакшы билет. Ушул балда дегеле ата эненин алдында балдар көз жаш төгүп, зыркка ыйлабасын. Ошол урматтуу бир тууган колдон келишинче түшүнүү менен кабыл алып, анан Али мекендешибизге жакшырып кетишине себеп болушка аракет кылайлы, Кудай буйрса. Мекендештер, мына сиздер көргөн нарсте ушундай оор акыбалда экен. Негизи ооруп аткан болсо, ооруну карап аткан оорудан дагы кыйыныраак оору ошол дейт да. Мында апалары ошол биздин апаларыбыз кайсы бир наристе ооруган болсо, ал наристесин карап туруп канча бир барабар апа ооруйт экен да. Ошон үчүн мына сиздер көрдүңүздөр, апанын зыркырап атканын келиңиздер. 1 сом дагы болсо, 10 тыйын дагы болсо салым кылыңыздар. Көрүп атабыз, бардыгыбыз билип атабыз. Иш жүзүндө
көрүп атабыз. Билинбей эле канча миңдеген долларлар чогулуп калып атат. Билинбей эле тамчылап отуруп канча бир жакшы жумуштар бүтүп атат. Дагы ошол жакшы жумуштардын бири келиңиздер ушул наристерге колдон келген кол салымды көрсөтөлү. Алла таалам шифа берип ушул нарсте айыгып кетишине бир себепчи болуп калалы.